Бул өмүрдө адам баласы үчүн кымбат деген бир нече баалуулуктар жана байлыктар бар. Бирок ден соолуктун алдында ден соолугу жок болсо, мына ошол баалуулуктардын жана байлыктардын зиречелик дагы кадыры болбойт. Анықтан биздин биринчи байлыгыбыз ден соолук деп айтсак туурараак болот. Бүгүнкү программабызда эки бөйрөгү иштебей иштен чыгып, жалпы элдин коомчулуктун кайрымдуулугуна муктаж болуп турган мекендешибиз тууралуу маалымат бермекчибиз. Андыктан дал ушул видеонун аягына чейин бизден алыстабай туруңуздар. Чыңгыз Маратович, ошо Облусу Кара Суу районунда туулган, 97-жылы. Болору 2 жыл алдын лечение алат элем, больницага жаткан эмесмин. Андан кийин армияга барып келдим, жумушка да кирдим, эч билинген жок да. Андан эле жумушта иштеп атканда эле көз кызарып, ошодон анализ тапшырса эле чыгып калды. Бул жакта врачтар диагноз коюп атат, 10 жылдан бeri бар экен депчи. Ооруйт экенсиң деп, анан 10 жылдан бeri болсо билинбей жүргөн да. Ошо азыркы учурда Ошо областык ооруканасынын нефрология бөлүмүндө жатам. Андан өрем ошо диализ башталып, азыркы убакта диализдемин. Эми аларымда да азыркы убакта эки бөйрөктөн отказ берип баштаптыр деп. Эми мага азыркы убакта ман билинбейт деле экен да. Ден соолугуң жакшы адамда эле жүрөр экенсиң. Бир аз алсырап ошол болот. Кудайга шүгүр, пока азыр барды эле жакшы. Тез аранын ичинде эки бөйрөктү алмаштырган. Эми алмаштырганы Кыргызстандын ичинде бул пока жабылып калат да. Чет өлкөдө да атат. Азыркы убакта үйдөгүлөр менен сүйлөшөм. Сыртта алмаштырып келген муктаж болуп атабыз да. Ошондон элден жардам сурайбыз. Оорунун белгиси жумушта иштеп атканда көз кызарып, алсырап, ошодон анан больницага келип көрүндүм. Көздүн ичи кыпкызыл болуп кетти да. Оң көздүн ичи кызыл болуп, анан больницага келип көрүнсөк, алар биринчи көз эле карап, андан кийин анализ тапшырганда анализден билинип калды. Анан областной больницага келсек, экстремный деди, тез жаткырыш керек экен деп, өтүшүп кетиптир деп калды. Ошонун негизинде билинди. Ага чейин бир жашына эле Кудайга шүгүр иштеп жүргөнбүз. Кемеделиз алганыма мына азыр 4-сү болуп атат. 4-сү жолу алып атам да. Азыркы убакта платный. Акылуу да. Bir диализ ошондо азыр 5000. Эки бөйрөгү тең отказ берип, ошо пересадка почка болуп атат. Бөйрөктөрүн алмаштыруу керек, зарыл болуп атат. Ошого биз эми каражатка муктажбыз. Өзүбүздүн каражатыбыз жетишпей, ушу элден кайрымдуулук элден жардам сурап атабыз. Ушу балам сакайып кетсе, үмүттөрүбүз чоң эле. Окуун бүтүп, армияны бүтүп келип, жумушка орношту эле. Урматтуу кыргыз элим, суранам, ушу менин балама жардам берип коюңуздар. Балам үмүтү баламан чоң эле. Балам жакшы болуп кетсин эми. Кайрылам. Балам жашы 23-кө чыкты. Балам бар жогу келечек алдында. Суранам. Жардамыңарды аябаңыздар. Каражатыбыз эми $15,000, $16,000 чейин кетет экен. Донор өзүбүз. Кимибизге туура келсе өзүбүз тапшырабыз, же атасы же мен. Эми ушу каражатыбыз чогулса эле
немебиз анализдерибизди тапшырып кийимибизге туура келген болсо чогуу жөнөйбүз да. Ошол. Эми операцияны азыр сүйлөшүп, ушу Турциядан немеси жакшы экен, ишенимдүү экен, ушу Турцияга алып барсакпы деп атабыз. Врачтар менен сүйлөшсөк, ошондой каражат кетет деп атат. Биз каражатыбызга карайбыз да, каражатыбыз канчалык тез чогулса, тез бүтөт. Ошол немеге бизге карап атабыз. А так азыр булса азыр, эртең булса эртең жөнөп барып алмаштырышыбыз керек экен. Бул өзүнүн бөйрөктөрү өзүнө неме кылып бере албайт экен да. Эми азырынча ачык эле, карантин болбосо эле бар жогу ачык жолдорубуз. Анын карантин болуп жабылып калбаса эле. Ошо Алладан суранып отурабыз, карантин болбосун, жолдорубуз ачык болсун. Барып эсен аман ушу балабызды айыктырып келели деп элге кайрылуу жасап атабыз.